Өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында сот тутумун өнүктүрүү мамлекеттик максаттуу программасын долбоору жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык Баткен облусунда да бир топ өзгөрүүлөр бар. Сот имараттары капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, айрымдарына кошумча имарат курулууда. Бул аракеттер сот тутумун санариптештирүү жана аудио, видео жазма каражаттарын орнотууга багытталууда. Баткен облусундагы соттук реформа туурасында кабарчыбыздын материалында. 2019 жылдын 1-январынан тартып жазык процесстик кодекстин талаптарына ылайык сот тутумунун жүрүшүн жазып алууда аудио жана видео жазма каражаттарын колдонуу милдеттендирилген. Бүгүнкү күндө Баткен облустук сотунда бул каражаттар толугу менен орнотулган. Бул соттук процесстерде ачык, айкындуулукту жана жарандардын маалыматтарды аудио жана видео түрүндө алуусуна шарт түзөт. Соттук процесстерде аудио-видео фиксациялар жүргүзүлүп атат да. Бул дагы болсо ошол соттук процесстердин баягы ачык айкындуулугун көрсөтөт да бизгечи. Ошо тараптарыбыздын укуктары канчалык деңгээлде корголуп атат, соттор тарабынан, карап жаткан соттор тарабынан ошол тараптарга кандай мамиле болуп атат, кайсы мыйзамдар бузулуп калып атат, ошонун баардыгы ошол аудио-видео фиксацияда түшүрүлөт. Ага ылайык облус аймагындагы сот имараттарында оңдоп түзөө жумуштары жүргүзүлүп, судьялардын жана аппарат кызматкерлеринин иштөөсүнө ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Жыл аягына чейин район шаарлардагы сот имараттарына да аудио, видео жазма каражаттары орнотулат. Анан дагы деле болсо мына айта турган нерсе ошо адилет үйлөрүн куруу чоң шаарларда. Эмне үчүн дегенде бул адилет үйлөрү бир нече сотторду бир жерге бириктирүү. Мына бизде деле ошондой келечекте пландар бар. Мына Баткен райондук соту, анан райондор аралык соту, областтык сот, даже мына сот департаменти биригип бир зданияда келечекте болот, бардык шарттары менен деген ушундай келечекте пландар бар да. Облус сотто бүгүнкү күндө аудио-видео фиксациялар иштеп жатат. Бул боюнча баягы кылмыш иштерди кароодо процессте ошол аудио-видео фиксациялары баягы тартылат да. Ана эми башка эмнелерге дагы уже мындай негизи даярдалып, толук даярдалып эле коюлган дейт. Бирок до конца бүтө элек, аягына чейин бүтө элек. Бирок ушул жылдын аягына чейин, ошол аягына чейин бүтөт деген нелер бар. Айтып жатышат, ошол адилет сот тарабынан бүткүзүлөт да бул иштер. Анан эми бирок башка соттордо могу АРД, АС, сот кей системалары бүгүнкү күндө иштеп жатат. Аудио, видео фиксацияга кичине азыр жылдын аягына чейин созулуп турат да. Бул аракеттер жарандардын конституциялык укуктарын натыйжалуу коргоого багытталып, ыңгайлуу шарттарды түзүүгө максат коет. Сот тутумун санариптештирүү коррупциялык тобокелчиликтердин алдын алууга да мааниси чоң. Дагы деле болсо ошо мамлекет тарабынан, президентибиз тарабынан аябай ошо сот реформасын ишке ашыруу боюнча аябай көп иштер, көңүл бурулуп иштер жүргүзүлүп жатат. Мына эмне үчүн дегенде мына биздин мына рай шаардык сотторубузда бүгүнкү күндө бардык рай шаардык сотторубуз зданиялары мындай ремонттон, капиталдык ремонттон өткөзүлүп, ошондой эле жаңы зданиялар дагы курулуп жатат. Буга биз айтып кетсек болот. Мына Кадамжай райондук сотуна жаңы здания кошумча курулду. Анан келечекте мынабы кызматтык турак жайлар дагы курулуу маселелер турат. Мына жерлер бул акимияттар тарабынан ошо бизге бөлүнүп берилди. Анын бардык документтери бүгүнкү күндө даяр. Мына Кудай буйруса эмдиги жылдан баштап ошол кызматтык турак жайлардагы бул сотто иштеген кызматкерлерге курула баштайт деп деген пландар бар да. Ошондой эле санариптештирүү жылынын алкагында сот системасында жүргүзүлүп жаткан иштердин катарында сот тутумунун ачыктыгын камсыздоо максатында бүгүнкү күндө соттордо автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Мына жыл башынан бери
бул баардык укук коргоо органдарында жана сот органдарында жүргүзүп келе жатат арыздардын электрондук түрдө катталышы. Алар болсо эми азыр бул укук коргоо органдарында кирип жана кылмыштар, тергөө иштери, андан кийин сотко өткөн процесстердин баардыгы бул электрондук форматта жүрүп жатат. Башкача айтканда ушул санариптештирүүнүн алкагында. Бизде сот системасында ушул 2019 жылдын башынан бери түшкөн ар бир арыздар катталып, андан кийин сот жанагы отуруму өткөрүү үчүн судьяларга өткөрүлүп берилип, андан кийин чечим чыгарылып жатат. Бул бизде автоматтык маалымат системасы деп коет. Автоматтык маалымат системасында ошол иш аракеттердин баардыгы кагаз жүзүндө дагы электрондук форматта дагы жүрөт. Бул келечегинде барып биз кагаздан арылабыз. Бул биринчиден мамлекетибизге экономикасына бир жакшы пайдасын тийгизет, экинчиден убакытты үнөмдөйбүз. Санариптештирүүнүн дагы бир артыкчылыгы соттук иштерди кароодо судьяларга автоматтык түрдө бөлүштүрүү каралган. Буга чейин ар бир соттук ишти төрагалар бөлүштүрүп келген. Сот тутумун өнүктүрүү мамлекеттик максаттуу программасынын долбоорунда өз алдынча жана көз карандысыз сот бийлигин түзүү негизги багыттары катары каралган. Кундуз Жорубекова, Бекжан Нишанбай уулу, Алтын бешик жаңылыктары.